Урматтуу кыргыз элим, бүгүнкү силерге кайрыла турган себеп бул 10 январда боло турган референдум. Референдумда чын айтканда Кыргызстандын келечеги чечилет. Кичине болсо дагы силерге биз референдумда парламенттик, президенттик, анын 3-суроосу референдумга каршы деген пункту бар. Ошол каршы деген жакка добуш бергениңерге чакырып кетет элем. Эмнеге деп сурай турган болсоңуздар, мындай себептери бар. Биринчиден, референдум, бүгүнкү өткөзө турган референдум мыйзамсыз. Анткени себеби биз айтып атабыз. Азыркы чимкирик парламент Кыргызстандын тагдырын чече турганга эч кандай укугу жок. Алардын 5 жылдык мөөнөтү аяктаган. Эмне үчүн азыр биздин тагдырга да чече турган, алдыбызда канча деген оор маселелер турса, референдумду коюп бизди ошого мажбурлап атышат. Алардын өздөрүнүн мөөнөтү бүткөндөн кийин токтотуш керек болчу. Экинчиден, референдум жөнүндөгү мыйзамды кабыл алып атканда бир күнүн ичинде 3 окуудан өткөзүп туруп эле мынакей президенттик шайлоого чаптап салышты. Анткени себеби коркушат. Кыргыз элим келбей коюп, референдум болбой калды дегенден коркушат да, ошон үчүн президенттик шайлоого чаптап ийишти. Бул манипуляция. Биз 5-октябрда биздин жаш балдар биздин башкаруу форманы өзгөртүп бергиле деп бирөө да чыккан эмес. Парламенттик шайлоонун жыйынтыгына биз макул эмеспиз. Эмне үчүн бир кишинин бийлигине баары топтолуп, ошол кишиге жаккан өзүнүн бир тууганынын партиясы, акчалуу райым миллиондун партиясы өтөт экен деп ошого каршы чыгышкан. Бүгүнкү күндө элдин, жаштардын талабы орундалбай, парламенттик шайлоону бизде ковид бар, бизде абал оор деп туруп жайга кетиришти дагы, ковидке байлап туруп. Президенттик шайлоону, референдумду өткөзүп атканда эмне Кыргызстанда ковид жок болуп калабы? Бул эмне ушунчалык кыргыздарды алдай берсе болот деген маселеби? Ошон үчүн бул көз боемочулук бизди атайын кайра хандык башкарууга алып келген ачат. Өзүңөр барыңар билесиңер, биз Акаевдин учурунда бир президент болуп, үй бүлөсү башкарып, Бакиевдин учурунда үй бүлөсү, бир туугандары башкарып, андан кийин Атамбаев шоферу, партиялаштары башкарып, анан ошол бойдон Жээнбековго өтүп, мына бир туугандары жанында жүргөн коррупционерлери башкарган системага келгенбиз. Биз 30 жылдан бери бир кишинин башкаруусунан чыга албай, Кыргызда негизи мындай түпкү генофонда 1000 жылдан бери кылым жаңыртып келаткан кыргыз элим эч качан бир хандын алдында жүрбөгөнүн дагы бир жолу тастыктап, уже 3-чү революцияны кылып туруп, бүт хандардын баарын ыргытып атышат. Бул эмнени билдирет? Бул хан күнөөлүү, башка нерсе күнөөлүү эмес. Биз парламентаризмде даже жашаган жокпуз. Экинчи жүйөлүү себеп, эмне үчүн бул мыйзамсыз? 5-октябрда эч кандай мыйзамы жок эле келген бийлик бүгүнкү күндө мыйзамсыз деп табабыз. Анткени себеби Садыр Нуркожоевич буга чейин соттолуп отурган 3 соттук иши бар. Экөөнү таптык, бирөөнү таба албай койдук. 2 соттолгон иши боюнча тең акталган материалдар жок. Бирөөсүндө кайра артка жиберишиптир. Кайра артка жиберүүгө дагы биякта чоң күмөндөр бар. Анткени себеби жогорку соттун чечими же кайра ачылган жагдай деген маселелер. Бир чечими боюнча 16-октябрда кабыл алган. 14-октябрда аны премьер-министр кылып шайлап атышат. Ошондо сурашкан: "Сен акталдың беле?" десе, "Ооба, мен акталганмын" деп калп айтып койгон. Көрсө 16-октябрда мурунку "Ооба, бул күнөөлүү" деген өкүмдү акырын алып коюшуп жогорку соттон, кайра акталган өкүмдү ордуна коюп коюшуптур. Бул подлог, бул деген документтерди мыйзамсыз иштеген нерсе. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бизде мамлекетибизди күч менен кандай десем, жанагы кылмыштуу, уюштурулган кылмыштуу топ басып алганы ачыктан ачык далил болуп атат. Эми алар жөн эле иштебестен биздин конституциялык түзүлүштү дагы өзгөртүп бергенге кызыктар. Ошон үчүн баарыңарды, урматтуу кыргыз элим, азыр дебаттарды деле көрүп атсаңар керек. Парламенттик башкаруу формасы бул президенттикке караганда бул баягы кеңешип кескен бармак оорубайт деген маселе. Бизге бир киши керек, ошол бир киши жооп берсин деген бул жөнөкөй эле жомок
бир киши келип алгандан кийин ал сотту да чечет. Мына даже тактага отура электе эле уже соттор эмнени чыгарыш керек, парламент кандай болуш керек, аткаруу бийлиги эмне кылыш керек деп баарын ошол киши чечип атат. Бизге ошондой мамлекет керек беле? Эгер бизге андай мамлекет кереги жок болсо, 10 январда өзүңөрдүн добушуңарды бул референдумга каршы деп бергениңерге биз чакырабыз. Эртеңки келечек силердин колуңарда. Ойлонолук, алдыга жылалык, артка жол жок. 2010 жылы 80 бала каза болгондо биз президенттик формадан баш тартабыз деп ошолор бийлик орно элек кезде конституцияны жазып туруп ушуга келгенбиз. Биз бүгүн кайра артка кеткенге биздин моралдык дагы укугубуз жок. Барыңарга чоң рахмат.